2026-жылдын 19 майында Мозамбик Республикасына болгон биринчи расмий сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Мозамбик Республикасынын президенти Даниэль Франшиску Шапу менен жолукту. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Мозамбик мамилелеринин учурдагы абалын жана өнүктүрүү келечегин талкуулап, эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алышты. Кыргыз Республикасынын тышкы саясий ведомствосунун башчысы Африка континентиндеги мамлекеттер менен саясий диалогту кеңейтүүгө кызыктар экендигин белгилеп, Мозамбик Кыргыз Республикасы үчүн Түштүк Африка аймагындагы келечектүү өнөктөш катары өзгөчө мааниге ээ экендигин айтты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар саясий диалогту мындан ары чыңдоого, соода экономикалык жана гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле өз ара кызыкчылык жараткан биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга даяр экендиктерин ырасташты.